Кытайдын карызы боюнча кыргыздарда айтып коет, кошунадан карыз албаш керек. Кошуна менен колдон келсе аласа бересеси жок, жакшынакай жашаш керек деп. Ошол принциптен тайыдык да 12-жыл. Мына датка кеминди алып атканда мен аябай каршы чыктым. Ошондо эле айттым, мына 20 жыл аябай аз, 2,5-2% деген аябай кымбат. Анан бул энергетика тармагында тарифти кескин түрдө көтөрө албагандыктан бул өзүнө акча топтой албайт. Финансовый потокты аккумулировать эте албайт. Анан ким төлөйт муну? Бюджет азыр төлөй албайт. Андан көрө бир ГЭС курбайлы. Ушу 380 миллион долларга 380 мегаватт бере турган ГЭС курсак, ал электр энергиясын элге сатып, же болбосо бизнеске сатып, ал өзүнүн кредитин дагы төлөйт, биздин экономикалыбыздын мүмкүнчүлүгү кеңейет десем, мен эч ким укпай койду да. Анан ушу каршы чыгып атыптыр деп, даже мурунку президент Кытайга учуп атканда мен киргизбей, менин Байгончоков деген замымды Мирланды алып алышып, мен айтканда айттым да, мен Кытайга барганда да ушуну айтам дедим да. Мен кол койбой, ошол жактан да ушу эмелеримде министр финанс айта алат да өзүнүн замечание, предложенияларын. Айтам десем, анда давай Жапаров түшүргүлө деп, замымды алып кетип, байкуш ал кийин суракта жүрдү. Кудай колдойм десе да колдойт экен да. Кийин болсо уже бая коркуп калышты да. Жапаров жумуштан кетти дегенден кийин кийинки министр финансов ТЭЦК алып аткан кредитти ошондой эле шарттар менен, бирок англис анан Кытай тилинде да кол коюп берип атпайбы. Бирок шарттарынын баары өтө кыйын. Мына ошолордун баарына мен каршы чыгып айткам, 5 жылдан кийин бере турган заман келет. Мына 17-жыл чыгып дагы жала айттым. Алмаз Шаршенович кетип атат. Сооронбай Шарипович, сиз келдиңиз. Эң чоң милдет карызды убагында төлөшүбүз керек. Төлөбөсөк бөлөк мамлекеттер ушундай болуп атат деп, мына жакында BBC радио каналдагы Кенияга барып келди. Алар дагы ушундай чоң темир жол салган жолда темир жолго акча алып алышкан экен. Кредитин убагында төлөй албай, эми Найробидеги эң чоң порттун сүйлөшүүлөр жүргүзө башташыптыр да, биз алайлы деп. Шри-Ланка деген мамлекетте порттун 99 жыл калды. Мына жаныбыздагы Пакистандан жолдо атам оружиясы бар да. Ошонун 49 жылга порттун алып алды да, башкаргангачы. Анан бул экспортный импортный банктын шарттары ошондой да. Ал качан кайтарылат бизнес, бул кредит, канчалык экономикалык эффективдүү болобу көп жакшы эсептебейт ал банк. Ал жөн эле карызга батырыш керек да. Анткени бул кредитти жалаң Кытай компаниялары гана өздөштүрөт, жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ошондой. Ошондой кыйылып калып атышпайбы? Анан бөлөк банктар бар Кытайда, өнүктүрүү банкы бар. Мисалы мен финанс министри болуп турганда өнүктүрүү банкынан алайлы, ал өнүктүрүү банкы 0,75%га 30-40 жылга чейин берет. Бирок ал бизнес проект сурайт. Бул иштеп кетеби, канчалык экономикалык эффект берет, кантип кайрылат деген суроо талапты сурайт да. Анан биздин ошо кредит алып атканда учурдагы чиновниктер, ошол убактагы саясий жетекчилерибиз оңой жагына карап, бүгүн ала калайлы, анан кийинки муун төлөйт деп аткан заман мына бүгүн келди. Мына былтыр кыйналып атып араң 35 миллион доллар төлөдүк 4-кварталда. Дагы 4 жылга жылдырайлы десе 1 миллиард 200 миллион сом только процент болуп калат экен. 35 эле миллион доллардык. Анан өкмөт дагы Садыр Нуркожоевичтер жок, анда баш тартып төлөп салайлычы дагы эмдиги жылы экономикабызды өстүрөйлү деп киришип атат. 2024-жылы 402 миллион доллар болот. Ошонун 70%, 280 миллион доллары ушу экспортный импортный банкка беребиз да. Анан шарттарын мен элди коркуткан жокмун, бул Жапаров эмне коркутуп атат, бул факт да. Бул биздин мыйзамдар ратификациядан өтүп, президент кол коюлган мыйзам боюнча убагында биз төлөбөсөк, ушу объектини силер башкаргыла. Биз ага чейин аябай сонун башкарып, мисалы энергетика тармагын, жол тармагын аябай чоң киреше алып биз төлөйбүз. Төлөй албай калсак анда силер башкаргыла деп уруксат берип койгон ошол убактагы саясий биздин жетекчилердин сөзсүз түрдө жоопкерчилиги каралат го деп атам, уже карап атышат.